Жок, мындай жол проблемасы негизги маселелерге кош керек. Анан үйлөрдө куруу боюнча маселелер бар өздөрүнчө келечекке. Суу маселеси боюнча маселе буяка тургузбайт биздичи көбүнчө. Ошо боюнча эле эң кубалайт. Келет, кубалайт, кетебиз. Эми трасса деп атканда антикенде бул эме да. Ошо сыяктуу неметип атышат го. Бирок силер да аргасынан келип атасыздар да, андай эл каттайт да көп, Ооба. Базардын ичине кирсең өтпөйт, базарды аркы башына киргизип салат, аяктан соода жок. Алмалар чирийт, үшүйт. Ошого берден эрте сатып алып кеткенибизге бизге деле оң да. Ар кошкон элдер, эмелер, Пакистан эмелер толуп кеткен да. Эми акча эметип алышпайбы алып келип биякта, соода көтөрүп деген. Мына биздин эмелер ар кайсы жакта жүрүшпөй, чет мамлекеттечи. Балдарыбыз мына мигрант болуп жүрүшөт ар кайсы жакта. Ушул жактан деле жумуш болсо ушуларга жакшы болот эле да, ушулардын олдуна ушу балдарыбыз иштесе дейбиз да. Бизде ошо жол эле проблема азыр, ошо жолду жасашса жакшы болот эле да. Бул мэрия эмес, бул стратегиялык трасса да, республиканский. Бийлик Бийликimiz ансын деле. Шыгылып жолдор яма көп да, айтканда. Биягы деле. Иттерди атуу алардын санын чектебей коррупцияга негиз болуп келет. Иттердин санын көзөмөлдөөнү чечүүнүн кумандуу жолдору бар. Шаардын жетекчилиги Бриджит Бардо фондунун каброосуз калган жаныбарларды стерилизация боюнча долбоорун ийгиликтүү ишке ашырды. Бет клиниканы былтыр ачтык. Жалпы суммасы 15 миллион сом болду. Өздөрү салып беришкен бул бардыгын. Фонд өзү салып берди. Андан сырткары 2 машина алып беришкен, портер. Ошол клиникада башагы жана иттерди, жол иттерди кармаган водительдер менен, жанагы ветврачтар менен бардыгы чолуп 20га жакын киши иштейт. Анын бардыгынын айлыктарын дагы өздөрү төлөшөт. Мен ойлойм бул эң жакшы жана уникалдуу долбоор деп. Жакта иттер даярдалат, бүт операцияга карата иштер жасалат, бияктан тазаланып, уколдор сайылып, жууп, весин өлчөп, анан уже балдар бизге операция киргизип берет, хирургический столго. Биз бияктан операциясын жасайбыз. Операциясы бүткөндөн кийин кайра чыгып туруп жанакы валердерге калат. Ит өзүнө келгенде. Кадимки операционный стол турбайбы? Кадимки операционный стол, бизде мындайдан экөө освещение, то есть очередь жасалат. Бирөө биякта, бирөө бияктан алмак-салмак. Биякта газовый наркоз, инструменттерибиз азыр бүт немеге обработка автоклавка кетти. Автоклавтан чыкканда азыр жаңы эле операция бүттү да, биз деген бүт автоклавка киргизип салдык. Автоклавтан чыкканда монда упаковочный немеде чыгышат, обработанный. Каждый иттин өзүнүн инструменти болот. Операция бүткөндөн эле биз деген жууп тазалап, кайра автоклавка суткага турат. Ооба, көчө кармалган, бүгүн операция болуп, уже операция бүттү, мына жаңы эле жарым саат мурун бүттүк. Кээ бирлери мына эми-эмиден ойгонуп атышат, а башындагылар уже өзүнө келди. Андан кийин кой берет турбайсыздар. Эртең уже бүгүн балдар иттерди кармап келет, эртең менен кетип атып кайра клеткаларына салып, алып келген жерден кайра кой берилет. Иттерди багуу программасы да бар турбайбы? Багуу программасы бар. Кааласаңар, колл-центрда номерге чалып, сүйлөшүп, келип, тандап көрүп алсаңар болот. Итти берердин алдына бүт вакциналарын, паспортун чейин жасап, операцияларын кырып беребиз, өткөрүп беребиз. Анан бир айда бир биздин балдар чалып, билип турушат. Абалы кандай, бүт договор менен өткөрүп берилет. Кыргызстандагы эң алдыңкы медициналык жогорку окуу жайы Кан шаарында жайгашкан. Ал Азия медициналык институту. Бул жерде Индия менен Пакистанда өзгөчө суроо талапка ээ болгон медицина тармактары окутулат. Окууну аяктагандан кийин чет өлкөлүк студенттердин 90%-тен ашыгы өз өлкөсүндө билимин ийгиликтүү тастыкташат. На сегодняшний день в нашем институте обучается более 4000 студентов. То есть население Канта примерно 25 000 человек. Соответственно, 1/5, 1/6 часть – это наши студенты. И это иностранные граждане, которые покупают продукты, тратят деньги, пользуются услугами населения, транспорта, аренды жилья. И, соответственно, финансовая часть самого города Канта очень сильно растет в экономическом плане за счет иностранных инвестиций. А как местное население относится к этому? Местное население относится очень хорошо, потому что, допустим, если взять даже рыночные цены, раньше аренда жилья, квартиры стоила в Канте 4-3 тысячи сомов. На сегодняшний день ниже, чем $200-300 не найти. This is in Khan, sir. It is like we are living here for 5 years.
It's very wonderful journey, amazing journey. Some things we learn, some problems were there. The problems were in beginning we say we don't know Russian, so we have to stay in that only hostels. So we have that issue only, but because communication barrier is always there. Because if a person came from other country, like I am from India, I am coming to Kyrgyzstan, and I don't know the Russian, I don't know the Kyrgyz, how can I communicate with it? Здравствуйте. Could you say main obstacles that If someone is planning to come to Kyrgyzstan, first make sure that you have to. First year when you came, it is the almost change because India is very hot. Okay, so we came, it is the cold country, you have to prepare for that things. Then you should not try to communicate in starting because it's very difficult to communicate. These are the barriers. If you go to taxi, he only know the Russian language. You go to shop, he only know the Russian language. So these are the things that these obstacles, not exactly obstacles, but you should overcome, but with some time. You need some time to overcome these things. Don't mess with people because we have some different rules, you have some different rules. Here people love silence, and like in India and other countries, this country, in my place, it is a lot of noise over there, the parties but these things you have to adapt over here because the silence is a good thing. You can concentrate, you can have a good sleep, you can have a good day if you do these things. So these are the you have to adapt only, not we can say these are the obstacles like this. Анан карап көрсөңүздөр, бул жерде атайын индиялык жана пакистандык студенттер үчүн атайын алар жактырган шаурманы жасашат экен. Мындай ачуу бир соустар менен. Вот это гулаб джаман, вот это сон хальва, барфи, лड्डू, патиса, вот это кекрас, патиса, это морковь, да, все сладкие это. Вот это пицца, сэндвич, который вот это тоже курица сэндвич. Вот это пайтис, курица внутри. Вот это картошка, да, пакистанский. Это самоса. Это самоса пакистанский. Еще биряни есть. Блины? Биряни, пулау. Молоко, да. Вот это биряни. Вот биряни. Это чисто пакистанский, да? Да, рис пакистанский. Рис пакистанский, да. Такой же вкусный, как плов? Да, это все вкусно. Наки университетин жанында жайгашкан парк деп да айта албайбыз, ушул бактарактар жайгашкан жер лесхозго карайт экен, мэрия карабайт экен. Эми караганы менен ошого тийиштүү болгону менен эч ким бул жерде бул паркты караган жок. Анткени мынакей бактарактар жатып калган, түшүп калган. Кээ бирлери түшөйүн деп турат. Эми муну же мэрияга же университетке өткөрүп берсе, алар дурусураак карайт беле деген ой бар да. Жээк айыл аймагында Кант шаарынын мэриясына караштуу Таштанды полигону бар. Учурда полигондо жигердүү иштер жүрүп жатат. Бардык заманбап нормативдик талаптарга жооп берген жаңы таштандыларды чогултуу жана аны көмүү аянты даярдалууда. Тегеретте тосуп, освещение коюп, бүткөндөн кийин бул жерге жанагы таштанды ылгай турган мини завод коет да. Мини завод коет, таштанды ылгай турган. Андан дагы келечекте перспективада мини перерабатывающий завод, конвейерлерди коем деген пландар бар да. Техникалык коопсуздукта сакталат да туурабы? Ал жерде бүт эмеси менен техникалык коопсуздуктун баары сакталат. Анан эң башталышы эле ушу иштин баарын баштаардан мурун биз бул жерге ошо инвесторлор менен биргеликте экологический паспорт алганбыз да. Жана кирип келатканда блокпосту көрбөдүңөрбү? Ошол жерге будка коебуз. Ал будканын ичинде кароолчу отургузабыз. Анан тегеретте бул инвесторлор освещение коет, кечкисин жарык болсун деп. Анан кийин видеокамера коебуз. И ошондой эле биздин көр кеңеш токтому бар. Бул тариф бекитип беришкен. Бияка кошуна айыл өкмөттөр болобу жеке менчик ишкерлер болобу келип мусор төлөрдү
тариф боюнча төлөшөт да. Анан ошону кайра мэрияга барып отурбастан ушул жерге бир терминал коюп беребиз. Ошо через терминал төлөп эле кире бергендей кылып. Ошондо бул кирешелүү объект болуп калат. Бул инвестор тартканын себеби Кан шаарынын мэриясы баягы ыкчам башкарууга алгандан кийин бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бияктын жанагы рекультивациясына жана башка иштергечи чыгаша болбош үчүн ошон үчүн инвестор таап келип инвесторго тапшырып бергенбиз да. Ким болот? Тазалык сервис. Шаардыктардын сүйүктүү эс алуу жери Борбордук жолдун боюнда жайгашкан Жеңиш паркы. Бул аркы өзүңүздөр көрүп турган тети бурчта. Ушул жерде жана амфитеатр салынат. Амфитеатр салабыз ал жака. Анан могул жерде ушул жерде жанагы эски имарат турган. Биз канча жылдан бери соттошуп келаткан. Жерде могул империя-пицца дейт. Парктын территориясында эмеспи? Бул убагында ушул кызыл китеп алып алган экен. Туравинско дейм да? Ошондо бирок текшерилген, прокуратура тарабынан деле башка органдардан да текшеришкен, бирок кызыл китеби бар экен, ушуну бар убагында эле алып турду, союз малында эле. Анан биз болсо мына ушул жерде мына мыйзамсыз бир имарат турган. Биз аны болсо сотко берип, ошо утуп алып, сүйлөшүп ал кишилер менен бул муниципалитеттин жери, бул жерде жана электрондук китепкананы так ушул жерге салабыз. Бирсе орду даяр. Тиги жака болсо жана айтып аткан амфитеатр салынат. Анан биз мурдагы жылы ошол Жашыл мурас программасынын алкагында парктарды дагы бир сыра паркыбызды оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөнбүз. Ага болсо баягы жөн эле бактарды эле тигип койбостон ушул паркты дагы мындайча айтканда калыбына келтирүү биздин Кан шаардык депутаттар менен биргеликте чечип, анан ушундай скамейкаларды койгонбуз, мусорный чакалары менен. Анан мореки освещение бул жер кан түнчүнө күйүп турат полностью паркча. Освещение мо эмеси дагы антивандальный да, специально жана каратисттер тейип кетпес үчүн. Бирок бул жерде тигил жерде камера турат, жана мен айтып аткан камералар. Ошол камералардын баардыгы тең тиги милиция пункту турбайбы? Ошо көрсө болот. Ошо милиция пунктунан берилет. Ошол жерден алар карап турушат. Анан монун дагы өзүнүн покрытиясы дагы атайын ошо эме болгондой. Өң өчүп калбагандай атайын ошо. Түсү кетпейт. Анан мондай мусорный чакалардын болсо мондай эмелер менен тростор менен, бирок бул үзүлүп калган турбай. Тростор менен ушто урдап кетпес үчүн да. Бул чында эң чоң парк, Жеңиш паркы. Көп пландар бар. Мэрия тарабынан бул жерде жасалгаларды жасоо. Анан эң негизги нерсе туалет да, маданият ошол нерседен башталат деп айтып келебиз. Бул туалет болсо иштебейт экен, жабык. Ичинде карап көрсөк. Бул өзүнүн баягы голосовой сопровождениеси менен бул светофор. Бул бизге корейский компания коюп берген. Акысыз, бекер 4 орнотуп берген. Кан шаарына бул жакта кийинки ушулда бир өтмөктө, бул жерде калкты тейлөө борборунда, андан кийинки экинчи мектеп, анан биринчи мектепте. Ошондо кандай кантип иштейт? Анан бул база басканда тиги жактан мынакей проходить деген мына машиналар токтойт. Анан кишилерге өткөн. Эми азыр аны баягы водительдердин өздөрүнүн эмесине жараша да. Бара-бара эми. Бара-бара көнүшөт. Көп киши айтат, ошо сүрөттөгү коос экен, анан өзү кандай депчи, өзү деле мына ошо сүрөттөгүдөй почти. Бул ошо стилде жасалган. Улуттук колоритте жасалган. Негизи Кан шаарында мындай улуттук колоритте эч нерсе деле жок болчу. Бирок ошол боз үйдүбүздүн инсталляциясы жана биздин
флагшток, анан бул жерде ошо жазуусу бар. Кант шаары 1934-жылы негизделген. Кант шаардык статусу болсо 1985-жылы 25-февралда берилген да. Ооба, анан бул жерде бул аркы ошо көрүп турган имарат ошо калкты тейлөө борбору. Алдында бүт бутиктери менен бул жерде мурда мындай жөн эле бир турган имарат болчу. Отургучтар да жакшы экен, мындай сакталып экен. Малы отургуч эмелер бар. Фонариктер, Анан бул жок эми азыр биз жана айтпай калыптырмын, бирок былтыр Кант шаарына 23 камера койгонбуз, коопсуздук шаардын алкагында. Бул жана берки эме эмес, камера эмес, штраф жаза турганчы. Бул болсо именно өзүбүздүн мындай айтканда чисто коопсуздук үчүн ошо коюлган камералар, алар жана зумировать этип 1 километрге чейин чоңойтуп иштей турган камералар да. Кылмыш жасаган адамды көргөн үчүн. Ооба, ошолорго кыйла жеңилдик берет экен да. Анан ошону негизи чыгаргандан бери чынын айтсак, кылмыштар да азайды да. Анан мурда кетип барат эле ушул фонарларды каратисттер көп болчу, тегеп эле сындырып эле ушинтерчи. Азыр эми Кудай сактасын, жакшы пока. Маршруткалар негизги транспорт бул жерде, Кант шаарында. Шаарга жакын жайгашкан айылдарга каттаган маршруткалар. Ошолор бул жактан кетишет экен. Жол тайгак, мындай тазаланган эмес. Аялдаманын асты. Атайын ошол пластикалык бутылкалар жыйноочу жай, бизнес жасаптыр, жакшы демилге деп ойлойм. Ал эми бул болсо айылдама, улуттук стилде ошол Манастын сүрөтү тартылган баннер илинип турат, кооз, анан атайын бир кулактандыруу илиниптир. Эч бир башка бир кулактандыруу же кагаздарды чаптоого тыюу салып жатышат. Тура суу сатуучу будка 4 сом 1 литр. Эми албетте бул бир нече эсе арзаныраак магазинден сатып алгандан караганда. Тура ден соолук кам көрүү ошол ичкен суудан, тамак аштан башталат. Мынакей Кант шаарынын өзгөчөлүгү 3 кабаттуу үйлөр. Бул атайын ошол завод фабрикаларда иштеген жумушчулар үчүн Совет мезгилинде курулган. Ал эми бул ойночу жай жаңы заманбап салыныптыр. Анткени коопсуз ойногон балдарга дагы. Татынакай шаар. Эң негизгиси элдери ошол келген конокторду кулачын жайып тосуп алышат да. Келип тургун келе берет. Мынакей дагы бир Канттын короосу. Отургучтар болуш керек эле. Жок экен. Бирок жакшы жери ар бир подъезддин астында моундай сыяктуу мусоркалар орнотулган. Мынакей эң бактылуу иттер Кант шаарында жашайт. Брижит Бордого ыраазычылык билдиребиз. Мынакей чиптелген, орнотулган. Жакшы. Мынакей кородогу ошол балдар ойночу жай, коопсуз эмес. Ал эми бул жерде болсо подвал ачык экен, кирип көрөлүк ичине. Караңгы. Эми трубалардан башка эчтеке жок экен. Президенттин административдик аймактык реформа негизинде Кант шаарынын курамына Люксембург жана Киркшолк айылдары кошулуп, Кант шаары эми райондук эмес, облустук маанидеги шаар болуп өзгөрүлүүдө. Биздин Кант менен буга чейин эле ген план Люксембург айылы менен бир болгон ген планы болгон экен. 2015-жылдары дагы ошо депутаттар өздөрү Кант шаарынын жана Люксембург айылынын депутаттары ошо бириксек деген ой болуп пайда болгон экен да, ошондо эле. Ошол себептен бардыгы колдоп беришти. Себеби биздин көчөлөр дагы Люксембург айылынан Кант шаарына кирип
ушундай да бир да башынан эле мамлекеттик кызматтарды дагы Кант шаарынан алабыз, иштегенге дагы балдар дагы бала бакчага Кант шаарына барат. Ошол себептен буга чейин деле биз Кант менен аябай тыгыз байланышта болчубуз. Азыр ошо реформага байланыштуу эми Кантка кирип калабыз да. Бүгүнкү күндө Кант шаары уже толугу менен мындай тыкыз жайгашкан шаар да. Муну уже мындан чоңой албайбыз, мындан дагы. Мындан бийиктеп эле кетпесек, а так мындай жалпы аянтын өзгөртө албайбыз да. Бирок бүгүнкү күндө жакшы эле бийиктегенге да аракет кылып атабыз. Себеби дегенде биз бул жака келгенде ушу 5 таштан ашпаган үйлөр эле салынып аткан. Бүгүнкү күндө уже 8-9 этаж үйлөр салына баштады. Бүгүнкү күндө 15 үй салынып атат Кант шаарында. Андан сырткары болсо, биз азыр жанагы административдик территориалдык реформанын негизинде биздин Кант шаарына Люксембург айыл өкмөтү кирип жатат. Ал 2 айылдан турат, Киршолк жана Люксембург айылы. Мурда азыр мурдагы Поскай, эски Поскайдан башталып ушул полностью Кант шаарына кирет. Киргенден кийин биз болсо анын баардыгын тең мындайча айтканда бурда айыл болуп эле жатканда азыр болсо ушунун баарын шаар кылганга аракет кылыш керекпиз да. Шаар болуш үчүн эмне керек? Шаар болуш үчүн ошол баардык жер алымда коммуникациялардын баарын даярдап, инвестор болобу, мындай башка өзүнүн эмелер болобу, баардыгына шарттарын даярдаш керек. Биринчи очередь шарттарын даярдап, анан уже инвесторду дагы чакырганга оңой болот. И биздин өзүбүздүн деле баягы Кыргызстан ичиндеги инвестор болсо деле аларга деле оңой болот да. Шарт деп калдыңыз, ошол шарттын астында эмне түшүндүм? Эми, например, азыр бизде баягы Люксембург айыл өкмөтү кошулган менен 2 айылдан турат да. 2 айылдын өзүн уже эч жака жылдыра албайсың. Эми аларга баягы канализация, суу түтүктөрүн алмаштырып, канализацияны алып барып, газ анылар киргизип аларды го баягы өзүнүн нугу менен кетет ал. Андан сырткары бир жерди караштырып, ошол жерге баардык шарттар киргизиш керек. Ошо светин, коммуникацияларын бүт баардыгын киргизип, ошол долбоор менен иштеш керек. Ошондо тышкы чечки инвесторлорду тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да турабы? Албетте. Ал жок. Бизде өнүгүү болбойт. Например, мен айтып атпаймынбы, биздин деген бюджет 178 миллион болгон, андан 250, быйыл 306 миллион болду. Биз азыр аябай катуу потолок болуп иштегенде деле макул 400 миллионго жетели. Бирок 400 миллиондон ары аша албайсыз да. Себеби шаар чоңойгон жок да. Скачок кыла албайсыз. Уже эме кыла албайсыз. Шаар кантип өнүгөт? Болгону 400 миллион болсо, анын жартысынан 55% деген защищенный статьяга такалып атса, 45% менен өнүгүү кыйын да. Тем более азыр дагы чоңоюп атабыз. Дагы көптөгөн биз өзүбүздүн мындайча айтканда шаардын проблемаларын толук камдоо ошо бүтө элек мындайча айткандачы. Анан башка дагы айыл өкмөттүн дагы эмелери болот, анын өзүнүн дагы проблемалары бар да. Алардын баарын ишке ашырыш үчүн бизге көптөгөн акча керек болот да. Ошол үчүн бул мындайча айтканда бул бир жылдык долбоор эмес, бирок бир нече жылда мунун баарын жасап ордуна койсо болот. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын долбоорунун жардамы менен Кант шаарында ар бир үйдү таза суу менен камсыздоо максаты ишке ашты. Жалпы Кант шаарында 12 скважина, ошо 12 скважинанын ичинен 6-су долбоордун негизинде реабилитация болгон. Бул жакта сиз көргөндөй эле жаңы скважина болуп туруп эле бактерицидка деген установка бар. Чыгарылган сууну ошол жактан обеззаражение өткөзүп, микробтор өлтүрүп, анан жалпы түтүктөргө куюп берет. Долбоор негизинде бизде деген Кантта түтүктөр жаңыланган. Жаңы түтүктөрдү мындай суу жакшы өтөт да. Эски түтүктөрдүн ичинде билесиңер канча жыл иштегенден кийин ичинде накиптер болот. Ошол накиптер аркылуу суунун кичине дамы да бузулат. Кант шаарында суу түтүктөр толугу менен алмашып, мындан сырткары ар бир кардар бүгүнкү күндө эсептегич аркылуу сууну алат, анан ошо менен эсептешет. Ашыкча сап болбойт турбайбы, ошону колдонгондо? Ашыкча саптаса болот. Ага тоскоолдук болбойт. Бирок деген сому көбүрөөк чыгат да. Бул магистралдан келген труба, андан ар бир үйлөргө бөлүнүп кетет. Эсептегич турат, эсептегичтен кийин түтүк деген үйүнө барат. Үйүндө канча суу колдонсо, бул жакта эсептегич көргөзөт. Мындай Бишкекте көргөн эмесмин да мындай? Жок, Бишкекте мындай.
Бул Кыргызстанда бүгүнкү күндө бүткөн долбоордун кантта эле ушундай. Кант шаарынын эң ири заводдордун бири Абдыш Ата. Кыргызстан бренди десек да болот. Анан бул жерде карап көрсөңүздөр, Ленин эстелеги. Бул ошол капитализмге каршы чыгып эле, өзү ошол капитализмдин чок ортосунда туруп калганы бул тагдырдын тамашасы эмеспи? Чакан шаар болгонуна карабастан, Кантта бир нече ири ишканалар бар. Алар жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуу менен гана чектелбестен, шаардын жана өлкөнүн бюджетине чоң салыктык салымдарды кошуп келет. Алардын бири суусундуктарды чыгарган ишкана Абдыш Ата. Бул жерде 700гө жакын адам иштейт. Бул завод Канттагы биринчи кант заводунун ордунда курулган. Бүгүнкү күндө бул жерде минералдык суулардын 30 түрү, квас, лимонад, сыра, энергетикалык суусундуктар чыгарылат. Ишкана жылына 30 миллион литрге чейин ар кандай суусундуктарды чыгарат. Мынакей Абдыш Ата заводунун ашканасы. Биз 2 гороховый суп алдык. Нан, компот, гречка, котлета бардыгы 322 сом чыкты. Арзан деп ойлойм эже? Арзан, баары арзан. Негизгиси даамдуу болсо болду, туурабы? Самое главное, да, вкусно, чтобы накормить людей. Ну вот без нерабочий талант. Хорошо. Вот это будет наполовину дешевле. А им дешевле, что ли, наполовину? Да, у них дешевле. Хорошо. У них, вот, например, если 300... Еще и наполовину дешевле, оказывается. 166, ну, как разделить на 2, это 161 сом. У них, да, выходит? В 2 раза дешевле еще. Круто. Коммунизм. Кант шаарынын тургундарына Абдыш Ата ишканасы спорт менен машыгууга өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү берди. Шаарда заманбап спорт залы жана көптөгөн ачык спорт аянтчалары бар. Ошентип Кант шаарында сергек жашоо бардык курактагы адамдар үчүн жеткиликтүү. 2 раза в день я прихожу, утром и вечером. Такие современные здесь условия. Очень хорошо здесь это. О, ну вы профессионал. Я смотрю. Даже вот погода не летная, так сказать, но все равно прикольно. Все равно хорошо. Акыркы жылдары футбол Кыргызстанда негизги спорттун бирине айланды. Борбордо жана ири шаарларда жеке инвесторлор футбол аянтчаларын курууда. Мисалы, өткөн жылы Жалал-Абадта Борбор Азиядагы эң биринчи Барселона футбол академиясы ачылган. Кант жашоочуларында сыймыктанууга негиз бар. Абдыш Ата ишканасы футбол комплексин куруп, өзүнүн футбол академиясын ачты. Ага 6 жаштан баштап балдар кабыл алынат. Ал эми Абдыш Ата футболдук клубу былтыркы Кыргызстандын футбол чемпионатынын жеңүүчүсү болуп, Азия футбол конфедерациясынын кубогунун плей-офф баскычына чыккан. Бишкек үчүн жок жерден спутник шаарларды куруу эмес, чындыгында көптөн бери ушунда роль ойноп келген азыркы кичи шаарларды өнүктүрүү эң туура багыт болуп эсептелинет. Үлгүлүү мисал катары Кант шаарын алсак болот. Аны өнүктүрүүнүн негизги элементтеринин бири борбор менен транспорттук байланыштын ылдамдыгы жана таза экология болуп эсептелинет. Эң негизгиси адамдардын жашоосу үчүн ыңгайлуу инфраструктура болушу кажет. Жакында Кант шаары дал ушундай шаарга айланат деген үмүт бар.